Саламаттар, урматтуу Бирге ТВнын көрөрмандары, эфирде жаңылыктар түрмөгө. Студияда Айзада Сулайманова. Алгаш жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырам. Жогорку кеңеш дарактарды коргоо үчүн мыйзам сунуштоодо. Жер үйдө 18 адам тамакка ууланды. Бишкекте бир жумада 61 кылмыштын бети ачылды. Кыргызстандын жогорку кеңешинин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүктүрүү боюнча комитети 23 мартта Кыргызстандагы калктуу конуштардагы бак дарактарды коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда карайт. Мыйзам долбоорунда өлкөдөгү калктуу конуштарды экологиялык абалды жакшыртуу үчүн бак дарактарды коргоонун жол жобосу жазылган. Мыйзам долбоорунда менчиктин түрүнө карабастан бак дарактарды жок кылган тараптар жоопкерчиликке тартылаары жазылган. Буга чейин Бишкек шаарында бак дарактарды кыюу маселесине байланыштуу нааразычылык чаралары уюштурулуп келген. Расмий маалыматтарга ылайык, баш калаада 2018 жылы 3000ге жакын бак дарак кыйылган. Ошол кезде мэрия бак дарактарды кыюу инфратүзүм үчүн аргасыз чара экенин, кыйылган бир бактын ордуна 7 көчөт отургузулганын маалымдаган. Талас облустук ички иштер башкармалыгы жер үй алтын кенинде 18 адам тамакка ууланганы тууралуу маалымат таратты. Бул факты санитардык эпидемиологиялык талаптардын бузулушу менен электрондук эсепке алуу журналына катталганын облустук милициянын басма сөз кызматы кабарлады. 21 мартта Facebook социалдык тармагынын колдонуучулары Султанбек Аманбеков жер үй кенинде 18 адам тамакка ууланганын жазган. Ал кызматкерлер жумуштан чыгып калуудан коркуп, бул тууралуу айтпай жатканын билдиришкен. Жер үй кенин иштеткен Альянс алдын компания 22 мартта бул тууралуу Facebooktагы баракчасы аркылуу түшүндүрмө таратты. Ишкананын маалыматы боюнча 20 мартта компаниянын медициналык кызматкерлерине ден соолугуна байланыштуу өзүн начар сезип 11 адам кайрылган. Алардан анализдер алынып, Таластын санэпидстанциясына жөнөтүлдү. Тесттин жыйынтыгы бир нече күндүн ичинде белгилүү болот. Биздин компания ички иликтөө ишин баштаган. Бүгүнкү күндө кайрылган бейтаптардын абалы канааттандырарлык деп жазылат маалыматта. Референдумда Конституциянын жаңы долбооруна кабыл алууга үгүттөө үчүн 3 топ катталды. Бул тууралуу Боршайком билдирди. Дагы 2 топ референдумда конституциялык өзгөртүүгө каршы добуш берүүгө үгүттөө үчүн каттоодон өттү. Бакыт Тентешев, Мерим Сапаркулова, Фархат Исмаилова Конституциянын жаңы долбоорун колдоого, Рита Карасартова, Клара Сооронкулова ага каршы чыгууга жарандарды үгүттөмөкчү. Референдум 11 апрелде өтөт. Анда Конституциянын конституциялык кеңешме иштеп чыккан долбоору тандоого коюлат. Бишкек шаарында бир жуманын ичинде 61 кылмыш жана жоруктун бети ачылды. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматынын басма сөз кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык анын ичинен Урдо 2, Ээн баштык 31, Зордуктоо 2, үй бүлөлүк зомбулук 17, башка кылмыш жана жоруктар 7. Мындан сырткары бир жума аралыгында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына 1450 чалуу болуп, алар ыкчам жана сапаттуу тейленгенин айтышат. Бүгүнкү күндө 23 мартта Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 8 миллиард 802 миллион куб метрди түзөт. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык суунун агып келиши секундасына 140 куб метрди түзсө, агып чыккан суунун көлөмү 418 куб метрге жетүүдө. Ушуну менен жаңылыктардын бүгүнкү түрмөгү аяктады. Ал эми биздин эфирде аба ырайы улантат. Бизден алыстабаңыздар.